Саламатсыздарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Адаттагыдай эле биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эгер сабакка даяр болсок, экранга ыңгайлуу отуруп, бүгүнкү сабактын урунтуу делген жерлерин жазып отурсак болот. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр дүйнөчөсү, мамык чөп сымалдар, кыркмуундар, папоротник сымалдар бөлүмү деген тема болмокчу. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр дүйнөчөсү, мамык чөп сымалдардын түзүлүшү, өзгөчөлүгү жана жаратылыштагы мааниси, папоротник сымалдуулар, кыркмуундар жана плаундардын түзүлүшү, өзгөчөлүгү, таралышы тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Анда сабакка даяр болсок, сабагыбызды баштайлы. Мамык чөп сымалдууларга алгач токтолуп кетсек, мамык чөп сымалдуулардын азыркы учурда жер бетинде өскөн өсүмдүктөрдүн эң жөнөкөйү бул мамык чөп сымалдар болуп эсептелет балдар. Алар майда өсүмдүктөр. Жер шарында кеңири таралган, сабагынын узундугу 2 сантиметрден 30-60 сантиметрге чейин, түзүлүшү боюнча балырларга жакын. Бирок алардын сабагы жана жалбырактары бар, тамыры бар, гүлү жок болот. Мамык чөп сымалдар 3 топко бөлүнөт. Алардын көп түрдүүсү жалбырак сабактуу мамык чөптөр болуп эсептелет. 100 миңден ашык түрү белгилүү бүгүнкү күндө. Бардык континенттерде, анын ичинде Антарктидада көбүнчө жашоо шарттарынын экстремалдык шарттарында дагы мамык чөп сымалдар балдар кездешет. Көбүнчө моктор же болбосо мамык чөп сымалдуулар көлөкөлүү жерлерде, көбүнчө сууга жакын жерлерде тыгыз өсөт. Бирок алар салыштырмалуу ачык, кургак жерлерде кездешет. Бриофиттердин арасында тузсуз суу сактагычтарда жашаган түрлөрү да бар. Бардык континенттерде, анын ичинде Антарктидада көбүнчө жашоо шарты экстремалдык түрдө көп кездешет. Силер экрандан балдар мамык чөп сымалдуулардын түрлөрүн көрүп турасыңар. Мисалы, кукук зыгыры, маршансия, антоцероз жана буксбаумия деген өкүлдөрүнүн сүрөтүн көрүп турабыз. Эми ушунун ичинен балдар биз жашыл моктун жашоо циклине, анын ичинен кукук зыгырынын түзүлүшүнө кененирээк токтолуп кетели. Мамык чөп сымалдуулардын ичинен кеңири таралган өкүлү балдар бул кукук зыгырынын азыр мисалында карап кетели. Кукук зыгыры же жашыл мамык чөп жалбырак сабактуу, көп жылдык жашыл өсүмдүк. Нумдуу, көлөкөлүү, саздуу токойлордо жакшы өсөт. Сууну өз салмагынан 4 эсе көп сиңирет. Анын күрөң, жашыл сабактары тик өсөт жана 20-30 сантиметрге чейин узарат. Жалбыракчалары сабакта 3 катар жарыш жайгашат. Сабактарынын төмөн жагынан көп клеткалуу жип сыяктуу ризоидтер өсөт. Ал өсүмдүктүн кыртышка бекитишине жардам берет. Башкача айтканда, ризоид бул тамырчасы деп болот. Ризоидтер аркылуу жерден сууну соруп алып турат. Жалбырактарындагы хлорофилл данчаларында фотосинтез жүрөт. Мамык чөптөр споралар менен көбөйүшөт. Спорадан жипче, экрандан көрүп тургандай эле, протонема, грекче протонема, биринчи жипче дегенди да түшүндүрөт. Анын жипчеси бир катар клеткалардан турат. Ал буктактан өскөндө кадимки жашыл балырга окшоп калат. Бул мамык чөптүн балырдан келип чыкканыгы далил болот. Мынакей ошентип жашыл балырдын жашоо циклине токтолуп кеттик. Азыр экрандагы ушул жашыл моктун, анын ичинен кукук зыгырынын түзүлүшүнө, андан ары дагы көбөйүшүнө токтолуп кетсек, анын үчүн көңүлүңөрдү видеого бурайын. Мынакей балдар, силер экрандан кукук зыгырынын түзүлүшүн көрүп турасыңар. Антериди архигони, башкача айтканда ургачы жана эркек кукук зыгырын көрүп турабыз. Ал жаратылышта кантип көбөйт? Мынакей эркектерде, мынакей башында мындай кутуча пайда болот. Ошо кутучанын ичинде эркектик спермилер калыптанат. Ал эми мынакей ургачылык кукук зыгырында кадимкидей эле жумуртка клеткасы калыптанганын көрсөңөр болот. Сырткы чөйрөдө булар жыныстуу кукук зыгыры, анан жынысы жол аркылуу көбөйүшөт. Гаметофит жана спорофит орун алат. Орун алмашуу жүрөт.
Биз билебиз, дайыма сырткы чөйрө жаан чачын таасирасында мынакей ургаачылыкты келип уруктанат, спермия келип уруктандырат. Анан мынтип жаңы кадимкидей эле кутучага толгон спора калыптанат. Ал спора бышып жетилет дагы сыртка түшөт. Ошентип кайра анан жаңы жаш ризоид тамырчалар калыптанып, анан жаңы жаш көкөк сыгыры өсүп чыгат. Ошентип бул өсүмдүк кезектешип муун алмашуу менен өнүгүп, өсүп көбөйөт. Андан кайра эле антеридий, архигоний, эркектик ургаачылык өсүмдүк калыптанат. Эми жаратылышта сфагнумга дагы токтолуп кетели. Сфагнумду чым көң, мамык чөбү же аны ак мамык чөп деп аташат. Ага 350 түр карайт. Жер шарынын мейлүүн алкактарындагы саздарда, токойлордо кездешет. Евразиянын жана Түндүк Американын көп жерлерин ээлейт. Түзүлүшү жагынан сфагнумдун түрлөрү бири-бирине өтө окшош болот. Ошондуктан анын түрлөрүн аныкташ өтө кыйын балдар. Сабагы өтө бутактанган, көп клеткалуу, көп жылдык өсүмдүк. Сиз экрандан көрүп турасыздар, аны бир эле сабакта 3 түрдүү бутак өсөт. Баш жагындагы жалбырактары топтошуп жайгашат. Ортоңкулары узунураак келет. Төмөнкүлөрү ичке, узун болот. Ар башка бутактардын жалбырактарынын формасы, чоңдугу, аткарган кызматы жагынан айырмаланып турат. Кээ бир сфагнумдар сууну өз салмагынан балдар 37,5 эсе көп сиңирип алат. Анын ризоидтери жөн сууну сабагы жана жалбырак аркылуу сиңирилет. Сфагнум жылына түп жагынан өлө баштайт. Баш жагындагы бутактары гана жогору карай болжол менен жыл сайын 2 см өсө берет. Ал эми түп жагындагы өлүү бөлүктөрү сууда жатып, кычкылтектин жетишпегендигинен толук чирибей чым көңгө айлана берет. Ошентип жаратылышта бул сфагнум чым көңдү да пайда алат. Түзүлүштөрү дагы өзгөчө, бирок ошо клеткалар бир катарга тизилген. 2 түрдүү клеткалардан турат. Бири фотосинтезге жөндөмдүү жашыл ички хлоропласттуу клеткалар, экрандан көрүп турасыңар. Ал эми экинчиси чоң-чоң, ичи бош, тунук, өлүк клеткалар. Алар жашыл клеткаларга караганда өтө көп болушат. Жана сууну жакшы сиңирип алууга жөндөмдүү. Кычкылтек жетишпегендиктен толук чирибей булар чым көңгө айлана берет. Сфагнумдун клеткалык түзүлүшү мынакей экрандан көрсөңөр болот. Хлоропласттар, анын ичи абага толгон клеткалар басымдуулук көбүрөөк кылат дедик. Эми азыр айтылып кеткен маалыматтар дагы жакшылап билүү максатында сфагнумдун түзүлүшүнө дагы кененирээк токтолуп кетели. Мынакей сфагнумду көрүп турасыңар. Сфагнумда жашыл мамык чөптөрдөй эле жыныстуу жана жыныссыз көбөйүү мүнөздүү. Башкача айтканда, буларда муундардын кезектешип алмашышы жүрөт. Мынакей бир үйлүү өсүмдүк болгондуктан берки мамык чөптөрдөй эле антеридий, эркектик, архигоний ургаачылык клеткалары жетилет. Мынакей экранда көрүп турабыз. Суунун таасир астында ошо жыныс клеткалары кошулуп, уруктануу жүрүп, спор алуу мынакей кутуча жетилет. Ушул кутучалардын ичинде көптөгөн споралар калыптанат. Алар споралар нымдуу жерге түшкөндө андан протонемасы өсүп чыгат. Бирок сфагнумдун протонемасы көкөк зыгырынкындай жипче эмес, пластинкадай болот. Ошентип жаратылышта жаңы сфагнум өсүп, калыптанып, жаңы жаш организм пайда болот. Эми мамык чөп сымалдардын жаратылыштагы маанисине токтолуп кетели. Мамык чөп сымалдардын жаратылыштагы ролу чоң балдар. Алар башка өсүмдүктөр өсө элек жерлерде, мисалы аска зоолордун коңгулдарында, таштардын беттеринде, өрт алган токойлордун ордунда өсөт. Демек балдар, бул өсүмдүктөрдүн пайда болушу зор мааниге ээ десек болот. Мейлүүн алкактын токойлорунда жана бийик тоолордо калың каптоону пайда алат. Аны экрандан көрүп турабыз. Кыртыштан суунун бууланышын жөнгө салат.
Токойлордо ушул мамык чөп сымалдуулар суу сактагычтын милдетин аткарат. Себеби биз билип кеттик, өзүнө аябай көп сандагы сууну топтоп алат экен. Сууну көп сиңирип алгандыктан булар андан сырткары тыгыз чым көңдү дагы пайда кылышат. Андан сырткары чым көңдөн биз билебиз спирттин, химиялык өнөр жайда мом, парафин, фенол, карбол кислотасы, аммиак, уксус кислотасы, метанол, боектор жана башка заттарды алуу үчүн дагы ушул мамык чөп сымалдуулар колдонулат балдар. Косметика каражаттарды мамык чөптөрдүн айрым түрлөрүнөн дагы жасаса болот. Мында өсүмдүктөрдөн алынган экстракттар маскага, кремге жана скрабка кошулуп, теринин өңүн жакшыртып, каарылык процессин токтотот. Мындан тышкары чым көңү ошо мамык чөп сымалдардын отун, жылуулук изолятору, ал эми айыл чарбасында жер семткич катары дагы колдонулат. Айрым жерлерде мамык чөптөр ошо топурактын бүтүндүүлүгүн сактап турат. Алар жок болгон учурда жер көчкү, сел жана сайлардагы жабыркайт суу аккан. Бул жагдай жайыттардын, аңчылык жерлердин кыскаруусуна алып келет. Анын үстүнө ар кандай имараттардын дагы бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн жаратылышта мамык чөп сымалдуулардын мааниси аябагандай чоң. Андан сырткары чым көңдү дары катары пайдаланышат. Анын ылайы курорттордо, эмканаларда муун оорусун, кызыл жүгүрүк жана башка суук тийип ооруган илдеттерди дарылоодо дагы колдонулат. Аны Европада 1880-жылдан баштап согуш мезгилинде ушул мамык чөп сымалдууларды кебездин ордуна жараттарды таңууда пайдаланышкан. Себеби өзү айтып атат, мамык чөп деген мамыкка окшош жумшак болгондуктан ошо жараттарды таңышкан. Эми балдар, биз дагы бир жаратылышта өсүмдүк, жогорку түзүлүштөгү өсүмдүк папоротник сымалдуулар бөлүмүнө дагы айрылып кетели. Папоротниктер булар татаал түзүлүштүү уруксуз өсүмдүктөрдүн бөлүмү. Чөп же дарак сымал, кургакта жана сууда өсүүчү өсүмдүктөр болуп эсептелет. Мамык чөптөр сыяктуу эле гүлү жок споралар менен булар жаратылышта көбөйөт. Алардын өкүлдөрү папоротниктер, кыркмуундар болуп эсептелет. Алар таш көмүр доорунда дүркүрөп өскөн. Папоротниктердин чөп сыяктуулары ушул мезгилге чейин жашап келе жатышат. Тропиктерде көп жолугат. Тропиктик Азиядагы, Австралиядагы жана Түштүк Америкадагы папоротниктердин кээ бир түрлөрү пальма дарагына окшош. Сабактары бийик 20 метрге чейин жетет. Папоротниктердин калган 1/3 бөлүгүнүн түзгөн түрлөрү мээлүүн жана чөлдүү алкактарда дагы таралган. Алардын таралган жери суу, көлмө токойлор, аска зоолордун коңулдары менен байланышат. Биздин Кыргызстанда да ушу папоротник сымалдуулар кездешет. Жалбырактарда хлорофилл данчалары бар, ошондуктан папоротниктер гүлдүү өсүмдүктөр сыяктуу жарыкта органикалык заттарды пайда кылат. Бул заттар билесиз өсүмдүктүн өзүнө азык болот. Артканы үнөмдөлүп, тамыр сабакта топтолот. Кээ бир папоротниктердин тамыр сабактары уулуу да болушу мүмкүн. Алардан зыянкеч курт-мускарга каршы бүгүнкү күндө дары жасалат. Папоротниктер бөлүмүнө бир классы бар, 8 классчаны түзөт, 300дөн ашык урууну, анан 2000ге жакын түрдү камтыйт. Папоротниктин узун саптуу узата келген узундугу 80 сантиметрге жеткен 5 чете жалбырак болот. Алар канат сымал айчыкталган, жаш жалбырактары тамыр сабактын учунда оролуп өсөт. Мына экранда көрүп тургандай эле, ал эң эле жай өөрчүйт. Жер үстүнө 3 жылдан кийин гана чыгат. Жетилген жалбырактын алды жагынан ачса, балдар жалбырактын алдыңкы бетин ача турган болсок, күрөң түстүү дөмпөктөрдү көрүүгө болот. Муну сорустар деп аташат. Ал эми ошол дөмпөктөрдүн ичинде спорага толгон баштыкчалар бар, алар спорангилер жайгашат. Сорустардын үстүнкү күрөң жапкыч менен жабылып турат. Ар бир спорангиде 64 спора пайда болот. Ошол споралар бышып жетилгенден кийин сыртка күч менен мынакей экранда көрүп тургандай эле ачылат. Кээде айрым споралар 1 метрге чейин алыс ыргыйт.
нымды жерге түшкөндө спора өнүп, экранда көрүнүп тургандай эле жүрөк сымал пластинкада өсүмдүккө айланат. Анын туурасы 5-10 мм жетиши мүмкүн. Бул өсүмдүнү десек жашыл түстүү, анын клеткаларында фотосинтезге жөндөмдүү хлорофилдери бар. Ошондуктан өзүнчө жашап кете алат. Өсүмдүнүн асты жагында көп клеткалуу эң көп ризоидтер өсүп чыгат. Анын жерге бекитет. Анан жаңы жаш өсүмдүк пайда болот. Аз айтылып кеткен маалыматты дагы папоротниктердин өөрчүшүн, көбөйүшүн билүү максатында көңүлүңөрдү видеого барайын. Мынакей балдар, азыр папоротниктерди көрүп турабыз. Мынакей оролгон папоротниктери 7-8 чейин жалбырактар калыптанат дедик. Ошол жалбырактардын астында мынакей споралары турганын көрсөңөр болот. Мынакей споралар кутучаңда көрүп турабыз. Алар сыртка басым менен ачылат дедик. Споралар бышып жетилгенден мынакей ал жерге түшкөндөн кийин жүрөк сымал өсүмдүнү пайда кылат, жашыл. Жашыл болушунун себебин айтып билип кеттик. Себеби анда хлорофилл бар экен, жашыл түс берип туручу. Мынакей азыр акырындык менен ризоидтери, тамырчалары десек болот, калыптанып, астында баягыдай эле эркектик жана ургачылык клеткалар антериди, архигония калыптанат. Анан жаан-чачындын таасири астында биз билебиз, булар уруктануу жүрөт. Башкача айтканда, мынакей уруктанып, эркектик клетка ургачылык клетканы уруктандырат дагы. Ошонун жаңы уруктанган өсүндүдөн мынакей жаңы жаш папоротник өсүп чыгат. Ал өз кезегинде кайра жетилип, спора жалбырактардын астында спора пайда болуп, ал кайра бышып жетилип жерге түшөт. Ошондой буларда дагы муундардын кезектеши алмашышы жүрөт. Эми Кыргызстандагы папоротниктердин түрлөрүнө токтолуп кетели. Кыргызстанда папоротниктердин 3 тукумга кирген 9 уурусунун 20га жакын түрү кездешет. Алардын бири кадимки папоротник. Мынакей экрандан көрүп турасыңар ал өкүлдү. Алар нымдуу, көлөкөлүү, карагай токойлорунда өсөт. Мунун тамыр сабагы жерге көмүлүп өсүп, жер үстүндө жогорку жагы гана бир аз чыгып турат. Мынакей Кыргызстандагы папоротниктин өкүлү экранда сүрөттөн келтирилип турат. Эми дагы бир жогорку түзүлүштүү өсүмдүк 40 муундардын жашоо циклине токтолуп кетели. Өзү айтып тургандай эле, сабагы муундарга жана муун аралык бөлүктөргө бөлүнгөн көп жылдык чөп өсүмдүктөр. Жер шарынын Австралия жана Жаңы Зеландиядан башка жерлерде кеңири таралган өсүмдүк болуп эсептелет. 40 муун анча чоң эмес, чөп бийиктиги 8-100 сантиметрге чейин жетет. Бирок түштүк Американын тропиктеринде өскөн 40 муундун бир түрүнүн сабагы өтө узун болуп, башка өсүмдүктөргө жармаша өсөт. Анын узундугу 10-12 метрге чейин жетиши мүмкүн. Ал эми Мексика 40 муунун бийиктиги 2 метрге жетип, чоңдугу сантиметр болот. Жер жүзүндө 40 муундардын 32 түрү бар балдар. Алардын жазгы өркүндөрү кыштан чыккан узун тамыр сабактарынан өсүп чыгат да. Экранда көрүнүп тургандай эле өңү күрөң түстө болот жазгы 40 муундары. Жашыл жалбырагы жок болот. Өркүнүн уч жагында споралуу күрөө машакчасы жайгашат. Анын ичинде споралар жетилет. Спора чачылып бүткөндөн кийин ошол эле тамыр сабактан бутактуу кичинекей жашыл өркүн өсүп чыгат. Бул жайкы өркүн күзгө чейин өсөт. Азыр 40 муундардын көбөйүшүн карап кетели. Мынакей силер экрандан балдар 40 муунду көрүп турабыз. 40 муундарда мынакей бул жазкы өркүнү дедик, жалбырактары болбойт дедик. Башында мына споралык кутучасы бышып жетилет экен. Жазкы өркүнү, ал ошол споралар бышып жетилгенден кийин басымдын натыйжасында жерге түшөт. Мынакей жерге түшкөнүн көрүп турабыз. Бул андан жазкы өркүн акырындык менен калыптанып баштайт. Ушул жаш өсүмдүктүн алды жагында антериди, архигония жыныс клеткалары калыптанат. Эркектик жана ургачылык клеткалары калыптанат десек болот. Жаан-чачындын таасири астында да уруктануу жүрөт. Ошентип уруктанган гаметалар кошулат, башкача айтканда гаметалар кошулуп, ургач эркек гаметага биригип, андан жаңы мындай жаш өсүмдүк пайда болот.
анан жалбырактары калыптанат. Алар өз кезегинде кайра споралар кутучасы бышып жетилип, кайра ошентип буларды деле кезектешип муун алмашуу жүрөт. Өркүндүн уч жагында споралуу күрөң машакчасы жайгашкан дедик. Анын ичинде споралар жетилет. Спорофит гаметофитте ички буттуу кутуча менен өнүгөт жана өз алдынча жашоого жөндөмсүз. Биз азыр билип кеттик, балдар, Кыргызстанда 5 түрү кездешет дедик. Ал талааларда, токойлордо, бадалдардын арасында, арыктардын, өзөндөрдүн бойлорунда өсүп, топурактын артыкча кычкыл экенин айкындап турат. Мындай кычкыл топурактуу жерлерде иштетүү үчүн адегенде ошол топуракты нейтралдаштыруу зарыл. Биздин айдоолордо отоо чөп катары кеңири таралган талаа 40 муун өсөт. Аны экрандан көрүп турабыз. Ошол 40 муундун көпчүлүгү отоо чөп катары айдоолорго зыян келтирет. Топурактын өтө кычкыл экенин дагы көрсөтүп турат. Эми жаратылышта дагы бир жогорку түлүштөгү өсүмдүктөрдүн бири болгон плаундарга токтолуп кетели. Жер жүзүндө плаундардын 4 түрү өсөт. Алар көбүнчө тропиктерде кездешет. Айрымдары кадимки карагай жана мырза карагай өскөн токойлордо жолугат. Плаундардын бутактуу ийилчээк сабагынын узундугу 1–1,5 метрге чейин жетет. Сабактарынын учтары 2 ача бутактанган. Аны экранда сүрөттөн көрүп турабыз. Сабагы жерге төшөлүп өсөт. Бутактарынын майда жалбыракчалар жыш каптап турат. Жайында плаундун тик өскөн өркүндөрүндө машакчалар пайда болот баш жагында. Анын ичинде майда сары споралар бышып жетилет. Плаундардын көбөшүнө токтолуп кетели. Жаратылышта плаундар жыныстуу жана жыныссыз муун алмашуу аркылуу көбөйүп жүрөт. Мынакей сабагында пайда болгон спорофиттин кутучасы жайгашкан. Жайдын экинчи жарымында ошол кутучадан спорофиттен жерге түшүп, жаңы организм пайда болуп, андан эркек антридий жана ургачы архигоний жыныс органдары пайда болот жана суунун жардамы менен жыныстуу уруктануу жүрөт. Бул жерде экрандан көрүп турабыз. Ал түйүлдүк өсүш үчүн бир канча жыл керектелет жана жаңы организм бир канча жылдан кийин өсүп чыгат. Ал дагы уруктануу биз билип кеттик, жаан чачындын таасири астында жүрүш керек деп. Мынакей жаңы тамырчалар калыптанып, аны жаңы плаун өсүп чыкканын көрсөңөр болот. Жаш. Ошентип, балдар, бүгүнкү сабактан жогорку түлүштөгү өсүмдүктөр дүйнөчөсү, мамык чөп сымалдуулардын түзүлүшү, алардын өзгөчөлүктөрү жана жаратылыштагы мааниси. Андан сырткары биз дагы билип кеттик, папоротник сымалдуулар, 40 муундар жана плаундардын түзүлүшү, өзгөчөлүгү, алардын таралышы тууралуу дагы билип кеттик. Эми өтүлгөн теманы кайталоо, бышыктоо максатында кеп кезеги суроода болсун. Анда алгачкы биринчи суроо. Согуш мезгилинде кебездин ордуна жараттарды таңууда кайсы өсүмдүк колдонулган? А-сы плаундар, Б-сы 40 муундар, В-сы папоротниктер, Г-сы мамык чөптөрбү? Согуш мезгилинде кебездин ордуна жараттарды таңууда кайсы өсүмдүк колдонулган? Канекей балдар, бул суроону сабактын жүрүшүндө билип кеттик, эсизге салып кетеличи. А-сы плаундар, Б-сы 40 муундар, В-сы папоротниктерби, Г-сы мамык чөптөрбү? Ойлонууга бир аз убакыт берели. Согуш мезгилинде кебездин ордуна жараттарды таңууда кайсы өсүмдүк колдонулган дейт. Анда туура жообуна көңүл бөлөлү. Туура жообу Г-сы мамык чөптөр. Экинчи суроо, балдар. Уруктануу үчүн папоротниктер, 40 муундар, плаундар үчүн кайсы шарттын болуусу зарыл экен? Уруктануу үчүн папоротниктер, 40 муундар, плаундар үчүн кайсы шарттын болуусу зарыл? А-сы чаңдаштыруучу курт-кумурскалардын катышуусу, Б-сы шамалдын болушу, В-сы суунун болушу, Г-сы чаңча түтүгүнүн пайда болушубу? А-сы чаңдаштыруучу курт-кумурскалардын катышуусубу, Б-сы шамалдын болушубу, В-сы суунун болушубу же Г-сы чаңча түтүгүнүн пайда болушубу? Анда туура жообуна көңүл бөлөлү. Туура жообу В-сы, балдар, суунун болушу зарыл. Бүгүнкү сабактан негизги делген терминдерге дагы эсибизге салып кетели.
Споранги бул жетилген жалбырактын алды жагында күрөң түстүү дөмпөкчөлөр экен. Ал эми сорустар жетилген жалбырактардын алды жагындагы дөмпөкчөнүн ичиндеги спорага толгон баштыкчалар. Ал эми протонема спорадан пайда болгон бир катар клеткалардан турган жипче өсүндү. Ушуну менен балдар биологияга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Көңүл бурганыгыз үчүн ыраазычылык билдирейин. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңла.